Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'da. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh, hurmatly dostlar. Sabaqlarыбыз тулантабыз. Sabaqlarыбыз жин жана шайтандар аламы. Өтүлүүчү маселебиз жиндерден тосулуучу, коргонуучу, жиндерди кубалоочу, айдоочу себептер. Ошол маселеде ат-тасмия маселесине келгенбиз. Ат-тасмия деген бисмиллах деген сөз, бисмиллах деген зикир. Ошол бисмиллах деген зикир кайсы жерде тастыкталган акыбалда шайтанды айдоочу маалдарды айтып кетсек, ошонун бириси бул тамак жеген жердин астында. Тамак жердин астында. Хадисте келет, Амр ибн Аби Саламадан имам Муслим риваят кылат. Амр ибн Аби Салама айтат: пайгамбарыбыз менен ошо бала кезиндеги окуяны айтып берип атат. Пайгамбарыбыз менен тамакка отуруп калдык элек дейт. Тамак жеп калдык дейт. Бир табактан. Анан менин колум ар жерден жумалап баягы бала адатында жегендей ошондой жеп аткам дейт. Ошондо пайгамбарыбыз айтты дейт мага: балакай, Аллахты эскер деп, бисмиллах деп айт дейт. Жана оң колуң менен же, жана өзүң тарабыңдагы жерди же дейт. Ар кайсы жерден алып жулмалап жебе дейт. Ошондо Амир ибн Аби Салам айтат: ошондон кийин тамакты жалаң ошондой жеп калдым дейт. Мындайча айтканда, жашоодон өткөнгө чейин ошол бала болсо дагы баланын зээнине ошол нерсе басылып калды. Ошол себептен сахабалардын эң чоң бир айырмасы, бала кезинде дагы зээндери дагы пайгамбарга болгон адеби дагы эң бийик акыбалда болгон, бала болгонуна карабай. Бүгүн ошо айырмасы, бүгүн биз чоң киши болгонубузга карабай, ошол убактагы балдарчалык жокпуз деген сөз. Ошон үчүн азыркы келген хадистерди биз күн коюп угуп, жашообузга киргизип кетүүбүз эң чоң бир жакшылыктардан болуп эсептелет. Бөлөк хадисте имам Муслим риваят кылат, бул хадисти дагы Хузейфа радыйаллаху анхудан. Хузейфа айтат: биз пайгамбарыбыз менен тамак жеп калчу элек дейт. Анан бир күнү бир тамакка отуруп калдык дейт. Анан Хузейфа айтат: пайгамбарыбыз тамакка колун сунмайынча, баштамайынча биз тамак жегенди баштачу эмес белек дейт. Бул жерде чоң бир адеп турат. Бул шарият менен дагы, адат менен да тастыкталган. Эгерде кимде ким урмат сыйга ээ болгон бир киши болгон болсо, улуу киши болгон болсо, албетте ошол киши тамакка келе турган болсо күтүп, андан кийин тамакты баштаган эң чоң бир адептерден болуп эсептелет. Ошол себептен бул биздин адатта дагы бар нерсе жана шарият менен тастыкталган нерсе. Айтат Хузейфа, бир күнү ошо тамакка отуруп калдык дейт. Тамакты алып келгенде бир чору кысты, бирөө артынан түрткүлөгөндөй шашып келип тамакты алганга аракет кылды дейт. Пайгамбарыбыз колун тосуп койду дейт. Андан кийин бир кишини дагы ошол шашкылагандай, шашып, бирөө түрткүлөгөндөй келип, тамакты колун сунуп, тамакты алайын деди дейт, жейин деди дейт. Ошондо пайгамбарыбыз анын да колун алып койду дейт. Андан кийин пайгамбарыбыз айтты дейт: шайтан Аллахтын ысымы айтылбаган тамакка жешине мүмкүнчүлүк болот деп айтты дейт. Мындайча айтканда, бисмиллах деп башталбаган тамакты шайтан жегенге мүмкүнчүлүгү болот. Андан кийин айтат пайгамбарыбыз: ал шайтан дейт, мына чору кызды түрткүлөп жанагындай шаштырып келди дейт. Мындайча айтканда, васваса кылып, бисмиллахты айтууну унуттуруш үчүн. Анан колун алып койдум дейт. Андан кийин жана кишини түрткүлөп келди дейт. Анын дагы колун алып койдум дейт. Ошолордун себеби менен ал дагы азыктанып тамак жеп калайын деди дейт. Ар бир маклук тамакка муктаж. Аллахтан бөлөк нерсенин баары маклук. Маклук болгондон кийин албетте тамакка муктаж болосуң, азыкка муктаж болосуң. Ошол себептен шайтан эгер маклук болгондон кийин ал да тамакка муктаж. Ошол себептен биринчиден ошол бул шайтандын кирип келүү эшигин жаба турган нерселер анын азыктандыра турган, күчтөндүрө турган себептерин жабыш керек. Бул ошол тамак ичүүсүн жабыш керек. Ал эми жаба турган нерсе бул тамак ичердин астында унутпай бисмиллах деп айтыш керек. Дагы деле болсо дагы бир нерсени айтып кетебиз, унутулган бул сүннөттөрдөн. Жакшысы бисмиллах ва алхамдулиллах десе андан да жакшы болот. Жана эгерде кимде ким унутуп койгон болсо, бисмиллахи фи ахирихи ва аввалихи деп айтыш керек.
башында дагы бисмиллах, аягында дагы бисмиллах деген сөз маани келип чыгат. Ошондо айтылган болуп калат. Ушу тамакка бисмиллах айтылган болуп калат. Ошон үчүн ушул нерселерди такыр унутпаш керек. Шайтандын эшиктерин жабыш үчүн. Эгерде шайтанга бул тамактануусуна, азыктануусуна мүмкүнчүлүк бере турган болсок, анда шайтан күчтөнүп алып, кубаттанып алып, бөлөк чоң зыяндарга киришет сага каршы. Ошон үчүн биринчи эле эшиги ошол азыктануусун бисмиллахты Аллахтын аты менен деген зикирди эч качан унутпаш керекпиз. Ушул жерде токтоп турабыз. Бул бир көрүнүшү ошол тастыкталган шайтанды кууй турган бир сахих анык хадистерден келген орун болуп эсептелет. Эмкиде бөлөк орунга өтөбүз. Бүгүнкүгө ушул жерден токтоп турабыз. Анан адаттагындай өтүлүүчү дуабыз, үйрөнүүчү дуабыз бул унаага отургандагы дуа. Унаага дегенде бардык нерсе кирип кетет. Бул жылкы болобу, төө болобу, азыркы убакта машина болобу, кандай уна аттуу нерсе болбосун, ошол унаага отурарда ушул дуаны айтыш керек. Имам Абу Дауд риваят кылат бул хадисти Али ибн Рабиядан. Али ибн Рабия. Ал айтат: мен Али радиаллаху анхунун, Али ибн Абу Талибтин бир ахвалына күбө болдум дейт. Ал халиф болуп турган кезинде. Ага уна алып келинди дейт. Анан ошолго отуруш үчүн. Анан Али ошол унага отурарда үзөңгүнү бутун салганда бисмиллах деп айтты дейт. Бисмиллах деген дагы деле болсо, бул сабабызга тиешелүү бир ахвал болуп калды. Ошол бутун үзөңгүгө салганда бисмиллах деп айтты дейт. Мындайча айтканда, Аллахка таянган ахвалда деген мааниде да. Бисмиллах деп туруп, андан кийин отурганда үстүнө ошол унаанын айтты дейт: Алхамдулиллах. Андан кийин Субханаллази саххара лана хаза ва ма кунна лаху муқринин ва инна иля роббина ламунқалибун деп айтты дейт. Ошол дуаны. Андан кийин 3 жолу Алхамдулиллах деп айтты. Алхамдулиллах, алхамдулиллах, алхамдулиллах. Анан 3 жолу Аллаху акбар деп айтты. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Андан кийин айтты, мына дуаны кылды. Субханака инни заламту нафси фагфирли фа иннаху ла ягфиру зунуба илля ант деген дуа. Бул ушунун баары ушул жанакы унага отурардагы дуа, ушул дуа болуп эсептелет. Андан кийин айтып атат Али ибн Рабия, ошол дуаны айткандан кийин жылмайып күлдү дейт Али. Ошондо баягы жанында тургандар айтты дейт: мусулмандардын башчысы, эмне үчүн күлдүңүз деп айтты дейт. Ошондо Али айтат: мен дал ушундай силер мени кандай азыр көрүп тургандай, мен дагы убагында пайгамбарыбыз ушинтип ушул дуаны унаага отурганда окуганын көрдүм эле, андан кийин ал дагы күлгөн дейт. Пайгамбарыбыз дагы көрсө ушул дуаны айтып туруп, ушинтип жылмайып күлгөн экен, Али күлгөндөй. Ошондо мен дейт, Али айтат, пайгамбарыбыздан сурадым дейт: "Я Аллахтын элчиси, эмне сизди күлдүрдү?" деп. Ошондо пайгамбарыбыз айтты дейт: Аллах Таала Роббуң дейт, сенин Роббуң пендесине таң калат дейт. Таң калып айтат дейт: күнөөмдү кечир деп айтат дейт пендем. Бирок ошол эле убакта ошо пендем билет дейт: менден бөлөк эч ким күнөөмдү кечирбесин дейт. Ушул ахвал пайгамбарыбыздын күлкүсүнө себеп болгон экен. Бул хадистерди мусалсил хадистер деп коет. Ошентип пайгамбарыбыз күлгөн хадистер келет. Бир иш аракетти кылгандан кийин андан аягында күлүп жылмаят. Ошон үчүн бул дагы сүннөт болот. Эгер кимде ким ошентип отуруп, анан кийин жанында бирөө болгон болсо, ошентип жылмайып күлүп коюу дагы бул пайгамбарыбыздын сүннөтүнөн болот, албетте. Аллах Таала баарыбызды шайтандардын зыяндарынан, көрө албастыгынан, бардык жамандыгынан бизди сактасын. Жана пайгамбарыбыздын сүннөтүн изме-из ээрчигенге мүмкүнчүлүк жана күч кубат берсин.
Жана ошол сабактарыбызды ихластуу, берекелүү жана дайымдуу кылсын. Субханак Аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Görüşкөнчө сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.